Рахмат, Тастанбек Артисбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович, ушу региондорду өнүктүрүү президенттин жарлыгына ылайык менде бир сунуш бар эле. Бул Иркиштам Ош Жалбат жолуна байланыштуу. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, ушул жол менен биздин бардык жарандар жүрөт. Ошо менен бирдикте ушу Кытайдан бир топ товарлар кирет, Өзбекстанга да экспорт болуп кирет. Ошону менен бирдикте ошол жерде бир объездной жол бар да. Эгер Гүлчө Ош Жалал Абад 150 километр болсо, Гүлчө Каракулжа Жалал Абад 80 километрди түзгөн бир объездной жол бар да. Ал жерде болгону 35 километр жол асфальт төшөбөй калган да. Эгер ушул жолду биз куруп койсок, анда бир топ жакшы жетишкендиктерге жетишет элек да. Ошол эле биздин канчалаган ишкерлерибиздин, ошол жерде жашаган жалпы калктын канчалаган убактысы үнөмдөлөт эле, акчасы үнөмдөлөт эле, барып Ош шаарына да тыгылбайт эле. Ошондой эле ушул эки региондун тыгыз катташы өнүгүп, экономикалык жактан дагы жакшы бир шарт түзүлөт эле да. Ушуну Алмазбек Акунжанович Минтранска поручение берип, ушул жолду азыр проектисин түздүрүп, разработка алына берсе, эми аны бүгүн эле кур деп айткан жокмун, бирок ушуну эске алып койсоңуз, бул жакшы бир объездной жол бар эле.